أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. Көкжаңгак шаарындагы бул мечит менен Раматылык Чубагажы Жалиловдун өзгөчө байланышы бар. Маркум устаз 7 жыл бою жума күндөрүн аталган мечитте Көкжаңгак элине таалим сөздөрүн айтуу менен өткөргөн. Мечиттен капсуласын салган. Раматылык ажыны бул иштерге тартып чакырган Көкжаңгактын кулуну Эркин Сарбашев болгон. Ал бүгүн дагы эскерүү иш-чарасын өткөрдү. Көч белгиси менен сыйлансын. Элмур тегирмен жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Көкжаңгак шаарынын элинин сүйкүмдүү уулу Сарбашев Эркинбай Маматович сыйланат. Жерлерге Чубак ажынын атына арналып мечиттер курулуп атат. Эртең буйрусонда базар коргондо бир айыл ачылып атат. Эртең бир көчө ачылып атат, мечиттер ачылып атат. Ал кишиге арналган конференциялар болуп. Бул жашоодо өлүм ак болгондон кийин мынакей кылган эмгеги бүгүнкү бааланып. Албетте ал киши тирүү кезинде деле бааланган. Көкжаңгак шаарында Раматылык Чубагажы Жалилов эскерилди. Мааракеге шаар тургундары, таанымал аалымдар Абдушукур Ажы Нарматов жана Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиев катышты. Мында Чубагажы Жалилов кыска өмүрүндө айткан таалимдери, устаздыгы, билими жана ошол билгенин башкаларга үйрөтүп, өзгөчө үлгүлүү инсан боло алганы менен элдин эсинде калгандыгы эскерилди. Чоң рахмат. Эмне деймин? Чубакты сыйлап, урматтап, бүгүнкү экзамды уюштурган Эркин үлкөн баш болгон командага чоң ыраазычылык билдирем. Дайыма баарыбыз тынч аман болобуз. Чоң рахмат. Башка айтар сөз жок. Рахмат. Жума сайын, ай сайын келип өзүнүн баяндарын, өзүнүн сабактарын өтүп турду. Ошол сабактан өткөн сабактар менен ошол жерде бир эле Көкжаңгак шаарында эмес, бул жалпы ушул Кыргызстан, Кыргыз элине өзүнүн сабактарын ушул жерден жеткире алды. Бул жерде ошол мечит ачылгандан бери, устаз келип сабак өткөндөн бери элибизге, жерибизге мына кут, береке келди. Ошондон бери элибизде мурда ичип жүргөн адамдар болсо, ошол андан бери ичкен адамдардын саны кескен азайып, мына магазиндерде, дүкөндөрдө спирттик ичимдер сатылбай калды. Мисалы YouTube каналында Чубак ажым өткөндө 500 миңден өткөн подписчиги бар эди. Азыр миллиондон өттү. Өзү өткөн менен Чубак ажынын кызматтары бүгүнкү күндө соц тармактарда эң көп көрүлгөн Чубак ажынын сабактары. Устазыбыз айтат, жаназага бардым дейт. Жаназага барсам, атасын лахатка коюп, чыккандан кийин ботодой, боздоп ыйлап, үшүдөн бир жигит кетти дейт. Ким десем дейт, каза болгон атанын экинчи баласы дейт. Атасыны лахатка койгон, атасын ушундай сүйгөн жигит кабырдан чыгып, өзүнү жоготуп койду, суу себип башка кылып, сөйлөп үйгө алып келдик дейт. Табиғи нерсе, атага болгон сүйүү. Бирок 2 күндөн кийин Куран окуганы барсам, азуу тиштери көрүнүп, каткырып күлүп отуруптур. Достору менен. Бирок бул да табиғи нерсе, туурабы? Күлкүнү жаратканда Аллах, үйдү жаратканда Аллах. Бул табиғи нерсе. Бирок табиғи нерсе эмне, урматтуу мусулман турган? Мүрзөгө коюлган ата, мүрзөгө коюлган майит, эгер ошо 2 күндөн кийин менин мухлистерим, менин жаназамда ыйлагандар моонтуп каткырып калат деп билсе, же ата дагы
alpeштеп өстүргөн балам 2 күндөн кийин каткырып ушундай чайханада башкада отурат деп билсе, ал өмүрүн кээ бирлердин ыраазылыгы үчүн эмес, Алланын ыраазылыгы үчүн арнап өткөзмөк. Мен Чубак ажы менен көп сапарда болдум. Чубак ажы динибизде ла яхафу лауматал лаим, наалат айчулардын наалатына, соцсетте пикир жазгандардын пикирине башкаларга эч көңүл бурбайт эле. Ар бир жасаган ишинде Аллахым эмне дейт? Бул Аллах разы болгон нерсеби? Аллах разы болгон нерседе бул чоңго, президентке, депутатка, башкага карабайт эле. Акты ак, караны кара деп айтат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Чубак ажы жөнүндө маселе болгондо мен көп айтып келем. Бул сөзүмдү дагы бир кайталайм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менин үммөтүмдүн арасында Аллах Таала ар 100 жылда, ар бир кылымда бир мужаддид жөнөтөт. Мужаддид деген динге кызмат кылуу методун жаңылоочу. Жаңы багытта кызмат кыла турган. Дин ошол дин, Куран ошол Куран, сүннөт ошол сүннөт, мазхаб ошол мазхаб, бирок динге кызмат кылуу жолдору өзгөрөт. Балким биздин 21-кылымда Кыргызстанда динге кызмат кылуу, динди элге жеткизүү, коомго жеткизүүдөгү биздин бир мужаддид жаңылоочу элебиз. Мындай адамдар бир 100 жылда бир келе турган. Жараткан Аллах табарак ва таала устазыбыздын мүрзөсү экенин нурду жаткан жерини бейиштин бакчалардан бир бакча кылсын. Ошондой Чубак ажыдай жигитти берген жерибиз Кудайыма шүгүр иншалла ошондой аалымдар деп чыгат деп ойлойбуз. Устаз албетте бир күнүн китепкана дейт. Ленинград, Питерге барсаңыз да, Москвага барсаң да, Түркияга барсаң да китепканага барат. Китепканага барганда мен отуруп алып бир чыны кофе ичем, 2 чыны ичем, 2 саат өтүп жүрө берет. Кээде ушул гүлдү кандай өстүрүш керек? Мен айтам, устаз, бул гүл сизге эмне керек? Суроо болот да. Ар бир маселеге жанагындай болот болбойт эле деп койбостон илми негизде так жооп берген чоң аалымыбыз эле. Бүгүн ошондой аалымды сыйлап, оман хадам худим кызмат кылган кызмат көрөт. Экс-муфтий Чубак ажы Жалилов 1975 жылдын 21 январында Жалалабад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетин аяктаган. Сауд Аравиядагы Маликуро эл аралык университетинен билимин жогорулаткан. Орто мектепти алтын медаль, ал эми жогорку окуу жайларда кызыл диплом менен бүтүргөн. Ал 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтийи кызматын аркалаган. 2020 жылдын 11 июлунда коронавирус илдетинен улам 45 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Артында 3 уул 2 кызы калган. Кара топурактын астында 2 метрден башталат десен жашооңдун акыйкаты. Мына ол кара топурактан киргенден кийин бардыгыбыз күбө болдук. Күбө болуп келип атабыз. 2 метр топурактын астына койгонуңуздан кийин чыныгы инсанияттын чыныгы жашоосу башталат туугандар. Men 2 жолу барып, Чубак ажы боло албай келгенимден, эми мен Чубак ажы боло албайт кемин эч качан деген чечим чыгардым. Ошон үчүн сиз жөн эле чайга барып кел десеңиз да мен бара албайм. Себеби Чубак ажынын орду бүгүнкү учурларда, бүгүнкү биздин чөйрөбүздө өзгөчө экендигини мен илимий көз караштын негизинде. Чубак ажыга бүтүн кыргыз элине устаз болгон. Ошо 7 жашар баладан 70ке чейинки 90га чейинки аксакалдарыбыздын бардыгы ошо кишиге шакирт болду. Алла Таалам ошо устаздыбызды эстеп ушул жерге чогулуп атабыз. Кудай Таала жаткан жерин жайлуу кылсын, мүрзөлөрүн нурдуу кылсын Алла Таала. Алла Таалам ушул дүйнөдө кетирген кемчиликтери болсо Кудайым кечирген болсун, соопторун арттырып, жанына жолдош кылсын. Артында канчалаган дуа кылган инсан турат. Кудайым буйрса иншалла бир жаннатта ошо өзүнүн бир рахатын көрүп атат деген ниетте турабыз. Бирок урматтуу бир туугандар, ушу дүйнөдөн кеткенден кадырын билет экенбиз. Алла Таалам ушундай улуу инсанды арабыздан алып кетипти. Кыргыз эли, жалпы кыргызстандыктар ал киши кеткенде канчалаган маселелерин чече албай калды. Ушу маселеде бир Чубак ажы болгондо башкача болот эле деп, ошондой бир калкты ушундай кармап турган киши экенин, эч бир бийликсиз эле, эч бир жерде иштебей эле, жөнүнө карапайым адамдын арасында жүрүп туруп,
ошондой аброй адамдардын ушундай бүтүн маселесин чачып турган кишини мына эскерип отурабыз тилекке каршы. Бул Кудайдын тагдыры экен. Көп турган учурларда ата баласынын жаназасына бара албай калган учурларда ошондо кетти. Бирок ошондо билесиздер, адамдын баркы ушундай экен. Милициялардын тосконуна карабай 10 миң деген, 20 миң деген адамдар келип, ошентип көз жаш төгүп туруп, ошентип узатышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир адам өлгөндө, ошол адамга бир риваятта 40 адам дейт, бир риваятта 100 адам келип, чын жүрөктөн кайгырып, жаназада ушундай ыйламсырап туруп, ушу жакшы адам эле деп дуа кылган болсо, ошол адамдын бейишке барышына ошо сүйүнчү болот деген. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн Чубак ажакебиз иншалла бейиште деп билебиз. Алла таалам дуаларыбызды кабыл кылсын. Урпактарынан, урпак деген ушундай кан деген ушундай куйт экен. Балдарынан, неберелеринен өзүнө окшогон ушундай аалымдар келишин тилейбиз. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу ала расулилlah. Бу мусулмандардын катарында бүгүнкү ушу ниет кылып чогулуп атканыбыз Чубак ажакебиздин арбагына багыштадык. Кудайым жаткан жерин жайлуу, иманын саламат кылган. Алла таалам даражасын бийик кылган, мүрзөлөрүн кенен нурдуу кылган. Ва ала алихи ва асхабихи ажмаин bi rahmatika ya arhamar